Биз бири-бирибизди сиңирип ала албайбыз. Ташкентке барсаң, сен Андижандансыңбы, Ферганадансыңбы, Намангандансыңбы, Бухарадансыңбы? Эч айырма жок. Москвага келсең, сен Питерденсиңби, Екатеринбургдансыңбы, Тундрадан келдиңби, Тувадан келдиңби, кайдан келдиң ошо? Бишкекке келсең, каяктансың? Мындай турбайсыңбы? Калп дегилечи. Чынбы? Рахмат балдар. Мен ушул кемчиликтерибизди айтам. Бир айылдан болуп чыккан болсоң, урууң ким? Түкүнчүлөрдөн турбайсыңбы? Сага кандай айырмасы бар? Эртең акыретке барабыз. Сен сага бир эле суроо берилет. Кимдин үммөтүсүң? Бүттү. Кыргызсыңбы, көлдүксүңбү, чүйлүксүңбү, оштуксуңбу? Бир тыйын пайдасы жок. Ошол пайдасы жок нерсеге эмнеге биз көкөлөтөбүз? Шайлоолорду айрыкча. Менин айылымдан экен. Менин көчөмдөн, менин жеңемдин бөлөсүнүн күйөөү экен. Ой кыргыз, койчу эми, токтой. Кандай дейсиңер? Чыңгызхан кыргыз экен. Мына ушул кемчонтойлук деп билем да, кызым. Андай болбойлу дейм, улуу эл бололу дейм. Ошон үчүн жана Симоновдун айтканын айттым. Биз кантип башыбыздан өткөрөр экенбиз токчулукту дегендей, биз барчылыкты, моундай берилген эркиндикти кандай кылып өткөрөт экенбиз билбейм. Көзүм жетпей калды. Үмүтүм өчкөн жок, көзүм жетпей атат. Жана Калыгул Оли айтканда, андан аркысы тумандап, көзүм эч нерсе көрүнбөй калды дегендей, мен 15 жылдан кийинкисини көрө албай калдым.